Урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Шак жүрүш программасы, студияда Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пульттан Нуржан Качкынбекова жана Алтынай Сарыбаева. Адам укугун коргоо артыкчылыктуу багыт. Кыргызстанда адам укугун коргоого абдан мындай бир маанилүү багыттар аныкталган. Андан сырткары дагы дүйнөлүк масштабта дагы адамзаттын жалпы жашоосунда адам укугун коргоого өтө чоң маани берилген. Бириккен Улуттар уюму мындан 75 жыл мурда адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган экен. Негизи эле андан сырткары дагы 1993 жылы, мындан 30 жыл мурда адам укуктары боюнча бүткүл дүйнөлүк конференция дагы болгон экен. Негизи эле дүйнөлүк алкактан алып караганда адам укуктарын коргоо, аларды бекемдөө, аны андан ары өнүктүрүү деген маселе өтө маанилүү. Ошону менен катар кайсы өлкө, кайсы мамлекет болсо дагы ошол адам укуктарын коргоонун алкагында ал өлкөнүн мыйзам ченемдик актылары, мыйзамдары дагы сакталышы керек. Биз ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыра кетели. Студияда Кыргызстандагы белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акун бар. Саламатсызбы, Турсунбек Акунович? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айтиев Шухрат Анваровичти дагы студияга чакырдык. Саламатсызбы, Шухрат мырза? Урматтуу угармандар, анда биз маегибизди баштай берели. Сиздер Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан да ушул маекти көрүп, угуп турсаңыздар болот. Алгачкы суроом Турсунбек Акунович сизге да. Сиз Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери эле ушул өлкөдө адам укугун коргоо жаатында бирден бир инсандардын бирисиз. Өлкө эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдардан баштап адам укугун коргоо, аны кайсы бир багыттарын аныктап алуу, адам укугуна байланышкан дүйнөлүк маселелерди дагы биздин Кыргызстанда ишке ашыруу багытында иш алып барып келесиз. Деги эле ушул адам укуктарынын жалпы декларациясы мындан бир өткөн кылымда 1948 жылы кабыл алынган экен. Бул биздин өлкөгө ошо адам укугун коргоо деген маселе эгемендүүлүк алган жылдардан баштап кире баштады окшойт. Эми биз 91-жылы эгемендүүлүккө ээ болдук. Өзүңөр билесиңер, 31-августта. Ошондон баштап мына ушул эл аралык адам укугу институттарынын өкүлдөрү Кыргызстанга келе башташты. Адам укугуна көңүл бөлө башташты. Эгерде биз мурда Советтер Союзу убагында мамлекеттин укугун коргоп жүрсөк, анан адамдын укугун коргоо боюнча эң биринчи сунуштар келтириле баштады. Анан биз ошондо ошол кезде биринчилерден укук коргоочу катары ушу адам укуктарынын декларациясы бар экендигин, ал ратификация болгондугун парламент тарабынан деп анан 93-жылдары, ошо 94-жылдары декларация ратификация болуп, мына ушундай аракеттер башталды. Анан ошондо менин бактыма кийин да суроо бересиздер. Бактыма ушундай эме туш келди. 91-жылы мен укук коргоочу катары 90-жылы чыктык. Анан 91-жылы бизге делегация келди да. Ушу Кыргызстанга адам укугу боюнча укук коргоочулар келип, анан биринчи укук коргоочу менен таанышып, анан мен ошо чыгып, анан мейз менен таанышып, анан ошондо мен декларация жөнүндө биринчи уктук. Ошондо адам укугу боюнча конвенциялар бар экен, декларациялар бар экен, макулдашуулар бар экен. Ошого Кыргызстан кошулуш керек деген маселени көтөрүп чыкты да. Анан ушуга байланыштуу 92-жылы Страсбургда чоң дүйнөлүк семинар болду адам укугу боюнча. Анан 93-жылы июль айында Венада, Австриянын борборунда ООН тарабынан адам укугу боюнча 25 жылда бир өтүүчү эл аралык конференция болду. Анан ошо конференцияга барып, анан ошо адам укугунун декларациясы деген эмне экен? Бул деген 30 статьядан турган кичинекей документ. Мына ушул документ Кыргызстанга керек экендигин ошо дүйнөнүн 180 мамлекетинин өкүлдөрү катышты ошол чоң форумга. Ошол жерде мен да сөз сүйлөдүм. Ошол аябай чоң 16 күнгө созулган эл аралык чоң конференция болду. Мына ошондо мен түшүндүм, ошо Кыргызстан адам укугун коргоо боюнча, укуктук жолго түшмөйүнчө биз башка жол жок экендигин биринчи жолу билдик да. Анан ошондо ООНдун башкы катчысы Бутрос Галь өзү катышып отурду. Бул конференцияга жазылыш үчүн 25 жылда бирден болсо 4 жыл мурун жазылыш керек экен. Бирок менин бактыма ушул атайын Өзбекстандан келген Бутрос Гальдин досу бар экен, өзү англис тилин билет, башка кылат. Ошолор менен чогуу аракет кылып атып, алар бизге жардам берип, Омар Султанов, ошо жана Марат Абдыразаковдун иниси, ал кезде временный поверенный в делах Австрии болчу жакта, анан ошол жардам берип атат. Анан ООНдун трибунасында мен 90-жылы 25-июлда сүйлөдүм. Мындан 30 жыл мурда, 30 жыл мурун. Бүгүн рахмат Талайгүл атайын ошол
жылдыкты эскерип жалгыз уже Борбордук Азиядан жалгыз мен бардым. Президенттер да барган жок. Ал жерге бүт президенттер катышты, укук коргоочулар катышты. Анан жалгыз ушу Борбордук Азиядан барып, ошол жерден сөз сүйлөп, анан сүйлөп бүткөндөн кийин өлкөнүн бир 66 өлкөнүн делегаттары чыгып кол чаап, анткени мен ошо ош окуясы болгон, андижанский события болгон, башкалар ошолор жөнүндө Борбордук Азия жалгыз эле Кыргызстан эмес, Борбордук Азияда адам укугун тийгизген фактылар боюнча айттым да, маселенин баарын бийик көтөрдүм. Анан ошол Бириккен Улуттар Уюму ошо Борбордук Азияга мамиле эч кандай маани бербей атат. Борбордук Азия забытый край болуп калды деген маселени көтөрүп чыктым да. Анан ошондон кийин да Кыргызстанга дагы аябагандай чоң көңүл бөлө баштады. Дүйнөлүк коомчулук Кыргызстанга чоң көңүл баштады. Ушундан башталган экен да демек. Ошондон башталды, эми азыр кичинекей диалог катарында. Шухрат Анварович мына жогоруда Турсунбек Акунович айтпадыбы? Ушул декларациянын кабыл алынганына 75 жыл болду деп. Анан биз жана айтып аттык эле ушул бүткүл дүйнөлүк конференция өткөн экен. Ошол 30 жыл болуптур, ушул дагы белгиленет экен деп. Бул конференцияга мына биздин Кыргызстандан өкүл катышкан экен. Негизи эле ошол адам укугуна байланышкан маселелерде Кыргызстанда ратификацияланган биз айтып аткан декларациянын ишке ашышына мындай бир акыйкатчы институту дагы түздөн түз тиешеси бар да, э? Сурооңузга рахмат. Биринчиден Турсунбек Акуновичти ушундай бир Кыргызстандагы негизи укук коргоо кыймылына кошкон салымы үчүн терең бир ыраазычылык билдирем. Биз аны билебиз, баалайбыз. Анан бул адам укуктарынын жалпы декларациясы тууралуу айтсак, ошол 48-жылы 10 декабрда ООН Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган. Бул ошол адамзат тарыхындагы ар бир адамга тиешелүү болгон жана базалык, фундаменталдык укуктарды топтогон бир алгачкы бир документ болгон да. Ушунчалык бул мына өзү кичинекей эле, 30 эле беренден турат. Бирок негизи жер жүзүндө ар бир адамдын жашоосуна мындай бир чоң бир мааниге, таасир берген документ да. Бул жерде адамдын ошол жашоого, ден соолукка, жанакы экономикалык, саясий, руханий бүт ошол укуктардын бүт спектрин камтыган документ. Анан ошол быйыл эл аралык деңгээлде ушул декларациянын кабыл алынышынын 75 жылдыгы белгиленип жатат. Кыргызстанда дагы бул жарыян ишке ашырылып, ошол министрлер кабинетинин атайын тескемеси менен бир топ иш-чаралар бекитилген. Анын катарында акыйкатчы институту 3 пункттан турган биз ошол өзүбүзгө алдык. Биринчиси адам укуктары боюнча улуттук диалог деген аталышта биз форум өткөрдүк. Ноябрдын орто ченинде өткөрдүк. Бир топ мамлекеттик уюмдар, эл аралык биздин өнөктөштөр, жергиликтүү жарандык коомдун өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, ушу аябай бир жакшы бир талкуу болуп, ушул адам укуктары чөйрөсүндө Кыргызстанда кандай көйгөйлөр бар, алардын чечүү жолдору, аларды ким чечиш керек, кантип деген суроолорго ошо бир биргелешип бир жооп издеген аракет кылдык. Анан ошол форумдун жыйынтыгы боюнча биз бир топ мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдарына өзүбүздүн жанагы сунуштарды жибердик. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле тескеменин алкагында, анан бир эле ошол тескемеге байланбай эле күнүмдүк бул аткарылып келаткан жумуш акыйкатчы Жемиле Жаманбаева ушул жерлерге чыгуу менен ошо элдин көйгөйүн, жарандардын көйгөйлөрүн ошол жеринде барып таанышып, ошол жерде талкуулап, ошол боюнча иш алып баруу да мерчемделген болчу. Ошонун алкагында Ош, Жалал Абад, Баткен бүгүнкү күнгө, Ысык көл, Талас облустарын ошол акыйкатчы сүрө кыдырып барып, ошол жерде 200, 300, 400, 500 адамга чейин жергиликтүү эл топтолуп, ошол жерде бийлик органдарынын өкүлдөрү келип,
ушундай иштер жүргүзүп жатат. Өлкөдө ушундай омбудсмен институту тарабынан жүрүп акый катчы институт, омбудсмен тарабынан ушундай иштер жүргүзүп. Ушул жерден дагы Турсунбек акынович сизге суроо да, мисалы бизге ошол акыйкатчы институтунун кириши дагы бул ошол адам укугуна байланышкан маселе да. Адам укугун коргоого мындай артыкчылыктуу маани берип жаткандыктын белгиси болгон да учурунда, институттун. Акаевди баары эле сындашат да. Бирок деген Акаевдин убагында көп жакшы иштер да жасалган да. Анан ошонун ичинде акыйкаттык, чындык, эркин ой жүгүртүү, саясий партиялардын түзүлгөндүгү, коомдук уюмдардын түзүлгөндүгү, эркин көз каранды эмес жанагы массалык маалымат каражаттарынын түзүлгөндүгү, мына ушунун баардыгы ошо Акаевдин убагында болду. Герб, гимн, конституция, бүт ошол Кыргызстан демократиялык кыймылы, өзүң дагы мына четин көрүп калдың. Талай анан ошон үчүн биз баягы тарыхый миссияны аткардык деп ойлойм да, биздин муун. Ошол Акаев да канча сындасак да ушул эң биринчи жакшы иштердин бири ушу акыйкатчы институтун киргизгенге макулдугун берди. Мен ошол делегацияга катыштым. Атайын четтен ООНдун нацменьшинства деген бар делегациясы келди, акыйкатчы институт атайын бизге келди. Анан мен аларды кабыл алып, укук коргоочу анан ошолорду Аскар Акаевге ээрчитип кирдим да. Кирип анан ошол Аскар Акаевичке канча сындап жүрсөм дагы мени кабыл алды. Баягы тишин тыштап кычыратып болсо да анан кабыл алып, анан мен айттым, ушуларды делегацияны кабыл коюңуз. Акыйкатчы институт деген керек биздин институтка. Өзүнүн пикирин эркин айтат. Көз каранды эмес институт, сизге да жардам берет. Дүйнө боюнча дүйнөнүн 100дөн ашуун мамлекеттеринде бар. Десек ал киши билимдүү киши, интеллектуал адам. Кабыл алып, анан башкаларды угуп, анан акыры волевой чечим кабыл алды. Бул Акаевдин акыйкатчы институттун киргени бул аябай жакшы да. Мына 2002 жылы кабыл алынды. Ошондон бери мына келатат. Канча акыйкатчы алмашканы да башка маселе. Бирок деген акыйкатчы институттун жасаган иштери аябай зор болду. Кемчиликтер да болду. Туура эмес адамдар да кирип кетти. Бирок ошондой болсо да акыйкатчы миңдеген адамдардын эгерде мисалы жылына мына Шухрат билсе керек 12-13 миң адам кайрылат. Ошонун 70% сот, прокуратура, укук коргоо органдары тарабынан 70% кайрылардын баардыгы ошо сот, укук коргоо органдары, күч органдарында. Мына ушулардын баардыгын ыйлап биздин институтка келет да акыйкатчы. Ошону азыр эми Жамиля Ахматбековна дагы өзүнүн аракеттерин көрүп атат. Мурдагы акыйкатчыларыбыз да аракеттерин көргөн. Ар кимдин өзүнүн кемчиликтери бар. Бирок ошон үчүн ар ким өзүнүн аракеттерин көрүп атат. Бул дагы ошо кездеги бир чоң жетишкендик. Акаевдин убагында акыйкатчы институт киргенден кийин анан коомдук институт, бир граждандык коом бизде болду. Акыйкатчы институт жалгыз эчтеке кыла албайт. Эгерде граждандык коом, укуктук коом күчтүү болсо, жарандык коом, анан акыйкатчы институт күчтүү болот. Бизде жарандык коом оңой эмес. Бизде күчтүү Кыргызстанда акыйкатчынын айласын кетирет, керек болсо сындайт. Акыйкатчынын жөнүн жүрө албайт. Жөн адам акыйкатчы боло албайт. Иштетип турат, келет, сайгылайт, башка кылат, сындайт. Анан акыйкатчы айласынан иштейт. Ошон үчүн бизде граждандык коом да күчтүү да. Биз дагы акыйкатчыны жөн койбойбуз. Ошон үчүн бул жерде бизде граждандык коом да өнүккөн. Анан акыйкатчы институттагы эми мен эметпейм, бирок өзүм иште маалда айтайын. Бирок биз баягы ошо Борбордогу Азия мамлекеттеринде, СНГ мамлекеттеринин ичинен акыйкатчы институту эң күчтүү институттардын бири болгон. Эң күчтүү биздин институт болгон да. Ошол биз иштеп турганда өзүңүз билесиз, силер да катышып калдыңар. Ушу Искуйский форум 3 дүйнөлүк конференция өткөрдүк, форум өткөрдүк. Именно дүйнөдөгү акыйкатчылардын форумун Ысык көлдө өткөрдүк. Бүт акчасын таап, башкасын таап. Эми андан кийинкилер аракет кылышты. Ошон үчүн мен ойлойм, мен бул акыйкатчы институту көп иштеп жатат. Бирок деген мамлекеттик органдар да муну түшүнбөй атат да. Анткени баягы мисалы жерлерде ошо адам укугу кандай болот, адам укугун кандай коргош керек, түшүндүрүү керек, баягы правозащитный просвещение керек деп атат. Ошондой мына агартуучулук акыйкатчы институтта ошол бир агартуучулук менен иштеп, мына азыр жерге чыгып атабыз дейт, ал жакшы нерсе. Ушул уламам чыгып, барып, эл менен жолугуп, элге жөнөкөй эле алардын маселесин чечпей, баягы агартуучулук ишин, канткенди укугун коргой алат. Мисалы президент же башка же Турсунбек акын келип адамдардын укугун же акыйкатчы келип колдоп бербейт, коргоп бере албайт. Ар бир адам өзүнүн укугун коргонго үйрөнүш керек. Ар бир адам өзүнүн болсо 30 статьяны мына ийиним айткан 30 статьяны жаттап алыш керек, билиш керек. Ошон үчүн күрөшө билиш керек. Бул жерде эс алууга деген укук,
ишке деген укук туурабы, билим алууга деген укук, толтура укуктар. Мына ишке күнүгө эгерде иш жок, иш менен камсыз болбосо кантип анан үй бүлөсүн багат, кантип укугун коргойт. Ошон үчүн ар бир адам өзү күндөлүк иши болуш керек. Анын үчүн адистикке ээ болуш керек, аракет кылыш керек, жанталаш керек, күрөшүш керек. Жөн эле кээ бир белгилүү адамдар жөн эле пайда болуп калган жок да, мисалы. Алар мына саясатчылар, укук коргоочулар, белгилүү адамдар жөн эле көчөдөн эле келип калган жокпуз да, туура. Күрөштүк, камалдык, сабалдык, соттолдук, соттоштук. Ошентип башты тияка уруп, бияка уруп, анан ошентип атып анан адам анан чыга алат, анан өсөт. Адамдар азыр эми соттошконду билишпейт, арыз жазганды билбейт, өзүнүн укугу үчүн күрөшкөндү билбейт. Анан отуруп анан тиги коргойт, бу коргойт, президент коргойт дей берсе анда эч ким коргобойт. Ошон үчүн ар ким өзү аракет кылыш керек, жанталаш. Ошондо адамдын укугу корголот деп ойлойм. Шухрат Анварович ушул жана агай айтат элдин жарандардын кайрылуулары депчи. Ушул боюнча иштер кандай жүрөт? Азыр бул сурооңузга да рахмат. Жоопту бир аз башка жагынан берип баштайын. Биз ошол Жамиля Ахматбековна майдын орто ченинде 2 орун басары, биз июндун орто ченинде жогорку кеңеш тарабынан шайланып ошол келдик. Анан биз келгенде негизги бир көйгөйлөрдүн бири биз байкадык, элдин көпчүлүгү акыйкатчынын функциясы, анын аткарган кызматы жөнүндө жакшы маалыматы жок экен, тилекке каршы. Анан биз эми азыр ошо заманбап жана технологияларды ошол эле социалдык тармактарда, интернет аркылуу бүт ошо кол астыбызга жеткиликтүү болгон ыкмалар менен биз биринчи кезекте акыйкатчы тууралуу элге маалымат жеткирүүнү азыр өтө бир катуу аракет кылып атабыз. Анан дагы бир мисал, мына кече жакында 23-24 ноябрь күндөрү ошол Астана шаарында жана үй бүлөлүк зомбулук боюнча эл аралык илимий конференция болуп, ошол жака бизди казак коллегаларыбыз чакырып барып катышып келдим. Бирок ал жерден байкаган бир нерсе болду. Кыргызстандын акыйкатчысы ошол Борбор Азия чөлкөмүндөгү Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан ушул өлкөлөрдөгү акыйкатчылардын арасында, омбудсмендерде бизди мындай баалап, мындай тажрыйбабызды баалап эме кылышат экен да. Ошо бизден дагы ошол үй бүлөлүк зомбулук боюнча маалымат бериңиздер, доклад айтып бериңиздер деп эме кылып, анан биз ошол даярданып бияктан барып эме кылсак, ошо кунт коюп, угуп, суроолорду берип, силер ушул башка көйгөйлөрдү кантип чечип атасыңар, бир эле үй бүлөлүк зомбулук эмес, башка адам укуктары боюнча ушундай кандай маселелер бар, силер кантип чечип атасыңар деп бизди мындай орусча айтканда к нам, оказывается, прислушиваются, бизди мындай кызыгат экен биздин жумушубузгачы. Мына ошону белгилеп кетким келип. Эми акыйкатчынын жумушунда статистика боюнча кыскача сандарды айта кетсем, быйыл ошо 23-жылдын 9 айына карата 4000 жакын кайрылуу келип түшкөн. Алардын ошо жарымдан көбү ооз-эки, жарымына чейин жазуу түрүндө. Ошол Турсунбек Акунович айткандай, көбүн эсе күч органдарынын, укук коргоо органдарынын үстүнөн жана сот органдарынын үстүнөн арыздар көп болот экен. Биз ошол арыздарды кароонун жыйынтыгынан ошо быйыл борбордук аппараттан эле 19 көңүл буруу акция деп коебуз. Биз жанагы мыйзам бузуу же адам укугу бузулган факты аныкталганда, биз ошол органга, ошол укук бузуу, адам укугун бузууга жол берген органга биз ошол акты жиберебиз. Мына ошолордон 19 көңүл буруу акция жазылган борбордук аппарат тарабынан. 1883 жазуу түрүндө ооз-2 2721 арыз келип түшкөн. Азыр булардын үстүнөн кызуу кандуу иш жүргүзүлүп атат тиешелүү бөлүмдөр тарабынан. Негизи ушул жалпыланган статистика ушул. Ушул акыйкатчы институтунун иши, жанагы башка өлкөлөрдүн кызыгып жатышы бизде мындай бир, жана сиз айткандай, Турсунбек агай, эртерээк жолго коюлуп калганынан да болуш керек, баягы тажрыйба топтоп. Анан дагы бир маселе да, акыйкатчы институту сөзсүз жанагы мамлекеттик түзүмдөр менен иш алып барат да. Анан өз ара алака катыш, өз ара кызматташуу, бул да маанилүү болсо керек бүгүнкү күндө. Эми биз азыр акыйкатчы институтунун деңгээлине түшүп кетпейли да. Бул бир институт.
бизде граждандык коом бар, институттар толтура. Азыр биз декларация боюнча талкуулап атабыз. Анан мен декларация кичине токтолуп кетсем, эгер уруксат берсеңиз. Мисалы декларациянын азыр карасаңыз 18-19 статьясы бар. Мында эркин ой жүгүрт. Ар бир адам өзүнүн оюн эркин эч кандай тайманбастан билдирүүгө акылуу деп турат. Укугу бар. Укугу бар. Ар бир адам Кыргызстан эмнеси менен сөз эркиндиги менен. Кыргызстанда канчалаган адамдар сөз эркиндиги бар. Эркин билдирген акысы бар да. Кыргызстанда ар бир адам эркин 20-статья эркин жыйындарды, тынч жыйындарды уюштуруп атат. Бул да аябай чоң укук да. Мисалы башка өлкөлөр ушундай жыйындарга мүмкүн эмес. Андан тышкары Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, бул ар бир адам өзүнүн баягы күч менен камалууга же кандай зордукталууга же болбосо кандай бир күч колдонууга мажбур болбош керек, туурабы? Мына ушундай эмелер бар. Анан эми бул жагынан алганда эми азыр мен ошо өзүмдүн пикиримде дагы президентке өзүмдүн пикиримди айттым. Өзүм ал ошо эркин ой жүгүртүү маселеси боюнча, тынч жыйындарды өткөрүү маселеси боюнча бизде кандайдыр бир деңгээлде бир топ кемчиликтерге жол берип коюп атабыз. Бийлик дагы жол берип коюп атат. Айрыкча укук коргоондар. Бул жерде президент же премьер же министрлерди мен тигинен акыйкатчы деп күнөө эле албайм. Просто баягы ортодо мите курттар бар. Аткаруучулар. Аткаруучу мите курттар бар да. Президенттер алмаша берет, премьерлер алмаша берет, министрлер алмаша берет, акыйкатчы алма. Бирок ортодо акыйкатчы институтта дагы мите курттар бар. Атайын группа бар, атайын. Кайсы акыйкатчы келсе кетирип турушат да. Аны өзүнчө сөз да ал. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай бир баардык мамлекеттик органдар отуруп алган. Мына ошолор кетпейт. Азыр президент азыр жакшы аракет кылып тазалаганга аракет кылып атат, премьер аракет кылып атат. Бирок ал мите курттар МВДда, СНБда баардыгында отурат. Мына ошолордун аракети аябай чоң бизге зыян кылып атат да. Мына камалып атат, соттоп атат, сабап атат, канчасы жатат, туурабы? Ошонун баарына президент команда берди, же премьер команда берди, же акыйкатчы берип атат. Акыйкатчы кайра коркуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде мите курттардан, ортодогу мите курттардан бошотуп ошо. Бул аябай чоң тема да. Бирок ошол эле учурда Турсунбек Акунович жанагы өлкөдөгү жарандардын жана сиз көп укуктарды санап өтпөдүңүзбү? Ошону менен катар эле жоопкерчилик дагы барбы, же адам укугу деп эле бир эле жагдайдан алып карай беришибиз керекпи? Сизге бүгүнкү маек башталганча кичине баштадым. Ооба. Мен айтайын дегеним, мына 90-жылкы Топчкем Раматов өтүп кетти, укук коргоо деп, адам укугу, демократия деп. Мына Казат Абам өттү, Жапарбекчиевич өттү. Биз деле мына 60-тан ашып калдык. Ошо өмүр бою укук коргоо деп. Биз коргогондо таза коргогонбуз. Мына өзүңүз четин көрүп калдыңыз. Адам укугу, сөз эркин, пикетке, митингге чыгып, биз чыкканда жана бир плакат сатып алган эмес, эчтекебичи эптеп барып, баджемке кирип, сатып анан гуашь менен жазып алып чыкчу элек. Азыркы укук коргоочулардын чыкканын укмуш демеле. Плакаттарын көрсөң эле чет мамлекеттен заказ берилген да баардыгы. Ошон үчүн мына азыр укук коргоочумун деп укук коргоочу атка жамынып алып, кээ биздин укук адам укугунун принцибин бузган укук коргоочулар да бар да. Анан жана саясатка кирет, саясий партияга катышат, шайлоого катышат, бирөөнүн камчысын чабат, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн жүгүрөт. Мына ушулардын баары укук коргоочулугу. Мунун баягы укук коргоочу деген атты булгап ийген жактары да бар. Жок эмес. Анан бийликтин өкүлдөрүнө туруп алып жаман сөздөрдү айтат, асылат, кызматтан кетсин дейт, тиги министрди ал дейт, тиги госсекретарды кетир, тигини болсо кызматтан ал деп. Кадр маселесине укук коргоочу кийлигишпеш керек, саясатка кийлигишпеш керек, шайлоого катышпаш керек. Укук коргоочу деген бул деген только адам укугунун 30 статьянын негизинде иштей турган, 30 статьянын негизинде адам укугу иштейт. Ошон үчүн мына ортодогу укук коргоочумун деп биздин атыбыздан чыгып алып, бизди да унутуп калсын алар. Ой, буларды деп анан ушулар адам укугун коргоон аябай баркын түшүрүү иш да. Бирок мана ошолордун бир тобу камалып калышты. Камалып, ошолордун укугун коргойм деп, кайра ошолорду бошотоюн деп мен жүрөм да. Канчалык алар бизге катышуу сөздөрдү айтты, бирок ошолордун баарын жек көрбөй кайра бошотобуз деп аракеттерди. Эми ошон үчүн биз азыр мына биздин президентибиз дагы өзүңүз көрдүңүз, мына түрмөдө жатып өзүнүн күчтүү жактары менен, соцсеттер менен иштеп, эл менен иштеп атып шайланды. Бир да өлкө жок, что түрмөдө жатып президент болгон. Бул элдин демократиянын, адам укугунун, сөз эркиндигинин, элдин мындай аң сезиминин жогорулугу, казактар туура айтат, таң калат бизге. Бизде борбордук Азияда жок болгон. Бирок кийинки убактарда ачыгын айтыш керек, биз бир топ четтеп кеткенбиз. Адам укугу боюнча бир топ артка кеткен жактарыбыз болду. Муну айтпасак болот. Бирок дале болсо көп үмүт бар. Мына президент айтып атпайбы? Биз демократия четтеген жокпуз, адам укугун эметкен жокпуз. Дагы ошондой эле болсун. Мен ойлойм, демократия биздин бир гана укуктук жолубуз бар. Демократиялык жолубуз, башка жол жок, светтик. Биз жанагы диктатордук жолго барбашыбыз, авторитаризм жолго барбайбыз, ислам жолуна барбашыбыз, улутчул жолго барбашыбыз керек. Биз только ушул демократиялык, укуктук, светтик мамлекет жолу менен кетирүү. Мына ушул жол менен демократия, мына Кыргызстан борбордук Азия демократиянын аралчасы деген атка коебуз. Ошол аралчаны биз сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн акыйкатчы институту башкаларга караганда күчтүү.
Анткени буга чейинки акыйкатчылар ошондой түптөп кеткен. Бирөө жакшы иштеди, бирөө жаман иштеди. Бирок кандай болгондо дагы бизде традиция болуп калган. Акыйкатчы бизде жаман иштебеш керек. Ошол мен ойлойм азыркы акыйкатчы да ошол жолду улантат деген чоң үмүтүм бар. Ошон үчүн бул кичинекей декларация, тем более мына мен айтып кеттим, ошо 93-жылы Венада 25 күн ошол жакта болдум. Ошонун 30 жылдыгы бийил. Мына бизде 8 декабрь күнү силерде чакырабыз, ошол чоң жыйын өткөрүп атабыз, международный конгресс өткөрүп атабыз, улуттук конгресс. Атайын именно ушул декларациянын 30 жылдыгына байланыштуу, жана конференциянын адамдык декларацияны кабыл алган 70 жылдыгына байланыштуу биз атайын улуттук жыйын өткөрүп атабыз. Ошого дагы акыйкатчы институтун чакырабыз, ак үйдөн чакырабыз, көк үйдөн чакырабыз. Быйыл бир жакшы белгилесек болот. Биз азыр эмнеден атыбыз чыгат? Демократиядан, кыргыз демократия, анан адам укугун коргоо, сөз эркиндигинен биз Кыргызстан атыбыз чыгат. Бизде нефть, газ же башка эме жок. Биз ушул жагынан, интеллектуальный жазуучуларыбыз Айтматов баштап, Төлөөн Касымбеков баштап, мына ушул жагынан гана биз атыбыз чыгып келатат. Анан президенттерибиз Кудайга шүгүр. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыз эли интеллектуалдуу эл. Бул декларация кыргыз эли мына эч кайдан хиджаб жамылган эмес, туурабы башына? Же болбосо аялдарыбыздын баардыгы чогуу отуруп, чогуу тамак ичип, кыздын баягы бейиштин төрүндө аялдардын таманында деп туурабы, бейиштин төрү. Кыз баланы аялдарды сыйлап келген. Аялдардын укугу Кыргызстанда кыргыз эли коргоп келген. Ошон үчүн бул декларация менен, бул кичинекей декларация Кыргызстандын өзүнүн улуттук менталитети туура келет да. Эми бирок, конечно, бар эми аялдарды урган, зомбулук көрсөткөн, аялдарды уруп анан жанагындай туура эмес жактарыбыз аталарыбыз кылган. Бирок бара биз укуктук мамлекетке калыптанып калдык уже, Кудайга шүгүр. Бирок жанагы мен айткандай агартуучулук иш менен көбүрөөк займанбайт. Мына бул балдар азыр агартуучулук менен, акыйкатчы институту көбүнчө баягы орунду дарылоо эмес, алдын алуу, профилактика иши менен көбүрөөк заниматься этсе булар. Мен ойлойм көбүрөөк башка нерселер азыр көп акыйкатчы институтун деңгээли бизде оңой эмес. Только азыр кийинчерээк мен байланышпай калдым, бирок эми карап турам, жаман эмес. Шухрат Анварович мына жогоруда айтылбадыбы, биз ушул адам укугун коргоо жаатында бир үлгү көрсөтө алышыбыз керек, үлгү көрсөткөнбүз, көрсөтүп дагы мындан ары улантышыбыз керек деген сөз болбодубу? Анан мамлекет башчысы дагы Кыргызстанда ар бир жарандын укугу корголуш керек, адам укугуна артыкчылыктуу багыт берилиши керек деп, жанагы сиз айтпадыңызбы, Агай да айтты, сиз да айттыңыз, жана сот укуктук тармактарга көбүрөөк арыздар түшөт деп. Президент да ошол сот укуктук реформаны алга жылдыруу боюнча тапшырма берген да. Анан сиздер ошол тиешелүү түзүмдөрдү көрүп атасыздар, кыдырып атасыздар, ошол эле абак жайларды көрүп атасыздар. Анан бул боюнча сиздердин ошол жасаган иштерден бир сунуштар пайда болот да, тиешелүү түзүмдөргө берип турасыздарбы? Биз да кылабыз. Ар бир ошол эми дагы жоопту бир аз алысыраак неме кылайын. Турсунбек Акунович айткандай, демократия аралчасыбыз. Биз ошол атыбызды сактап калышыбыз керек. Ал үчүн бүт коомчулуктун бүт катмарлары, бийлик органдары, жарандык коом, карапайым элибиз, калкыбыз ошого аракет кылып, эми демократия бул кыргыздын канында келген, бул биздин эмебиз. Муну жок кыла албайт, эч ким жок кыла албайт. Биз ошону чоңойгонбуз, генибизге түшкөн. Анан кече жакында айтылды, бир гана демократия эмес, мыйзамдуулуктун жана тартиптин дагы аралчасына айланышыбыз керек. Ошон үчүн бул жактан комплекстүү бүт мамлекеттик органдар, акыйкатчы институту, бардык коомчулук ошонун үстүнөн иштеш керек. Эми күч органдарынын, сот органдарынын үстүнөн жазылган жана арыз дооматтар, алардын ар бири боюнча биз сөзсүз милдеттүү түрдө иш алып барабыз, текшеребиз. Керектүү ошол мисалы райондук прокуратуранын үстүнөн жазылган арыз болсо, андан жогору турган облустукуна же башка прокуратурадан суроо талап кылып, ошол иштин чоо жайын эме кылабыз. Анан ушундай фактылар аныкталган учурда биз сөзсүз түрдө кайрылып, өзүбүздүн мандатыбыздын алкагында сунуштарды берип, могул жериңиз туура эмес болуп калды, могул мыйзам, могул ченеми бузулуп калды, ушуга эме кылып коюңуз, тез арада чара көрүңүз деп. Анан кээ бир жанагы мындай, кандай десем, катаал фактылар болот. Жанагы ошол биз берген жана көңүл буруу актына көңүл бурулбай калат.
чара колдонбой калат. Андай учурларда биз жыл сайын ошо парламентке 1 апрелге чейин жана баяндама беребиз. Ошол жерде баяндамага так ошол фактыны алып жазып, биз уже депутаттардын парламенттин кароосуна киргизебиз ошол маселени. Биз ошол деңгээлди көтөрүп, уже парламент аркылуу ошол маселенин чечилишине биз ушундай ыкмабыз, жолубуз бар. Жана Турсунбек агай айтпадыбы, жарандык коом дагы бизде абдан күчтүү, анан активдүү депчи. Анан ушу жарандык коом менен иштешүү, өз ара кызматташуу дагы сөзсүз өзүнүн жемишин берет. Бирок ошондо дагы жана агай айтып кеткендей, баягы адам укугун коргоочулар менен бир башка нерселер аралашпаш керек да. Ошол эле жана кадр маселесине киришүү, ошол эле жана саясатка киришүү, бир шайлоолорго аттануу, саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө аралашуу, бул жагынан эмес, ошо түздөн түз таза жарандык коом менен иш алып барууда сиздер тарабынан жолго коюлганбы? Биз жарандык коомдун өкүлдөрүн өзүбүздүн эң жакын өнөктөш катары көрөбүз. Жарандык коомдун өкүлдөрүн, журналисттерди, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, алар менен биздин кызматташуубуз, өнөктөштүгүбүз ушу тийиштүү деңгээлге, тийиштүү эмеге коюлган. Тынымсыз алар менен маалымат алмашып, бир көйгөйлүү маселе болсо чогула коюп, ушундай бир кызматташуубуз бар. Турсунбек Акунович, жанагы адам укугу деген маселеге келгенде, жана декларация аткарылыш керек деп атабыз. Андан сырткарыда биздин Кыргызстандын өзүнүн мыйзамдык базасында Кыргызстанда адам укугу мыйзам чегинде корголуш керек дегенге жооп бере турган базабыз барбы? Биринчиден, адам укугу боюнча эң чоң база биздин конституция. Эми конституциянын өзүңүз билесиз, авторлордун бири катары. Ооба. 23 статьядан 65 статьяга чейин 42 статьянын авторлордун бири болдум да, бири иштеп чыктык. Ошонун бири катары мына эң чоң база ушул. Анан экинчи документ мына мен айткан декларация. Анан башка подзаконный, конституционный закондор бар да туурабы? Ошонун ичинде омбудсмен институты. Ошон үчүн базалар бизде полный бар. Бирок бир нерсени айтып кетейин, мына силердин Куттуу радиодон, бул жерде эми Ал Токонбаев аталарыбыздан баштап баары отурганда турат, Түгөлбай аталарыбыздан баштап. Ошо Куттуу радиодон мына инимде отурат, биринчи көрүп атам. Мен бир чоң нерсени айтып коеюн, укук коргоочу катары. Көп жерде айта элекмин. Биз ушу конституцияны иштеп атканда, ошо президентибиз дагы ошол бизге чоң мүмкүнчүлүк берди. 4 ай бою иштеп чыктык Элимдер академиясында. Ошондо бул конституцияда дагы, декларацияда бир нерсени эл байкабайт да. Билбейт. Мисалы айтат, биздин эмне үчүн президент укугубузду коргобойт дейт. Эмне үчүн депутаттар биздин укугубузду коргобойт, эмне үчүн НПОлор колдобойт, эмне үчүн акыйкатчыбызды колдобойт деп жүрүшөт да. Жана айтып кеттим. Соттор биздин укугубузду, прокурорлор колдобойт да, же жерлерде жана Зулушевтер бар, билесиң, ошо жолугушууларды өткөрүштү. Баарына вице-премьер барды, Төрөбаев, баарын эле элдин баары эле арызданып атышат, баары. Тим эле очередке турушуп барышат, президент барса очередке турушат. Күлөм да мен, бир чети эме да, багышта элдер түшүнбөйт да. Менен баягы укук деп жүрөм, өмүр жашоомдун баардыгын ошо адам укугу деп. Анан бир ошо силердин радио аркылуу бир нерсени айтайын деп атам. Айтыңыз. Элдердин алдында эң чоң курал турат. Курал турат. Анан эң чоң куралды билбейт да эл, бир эле нерсе. Ал деген эмне? Ал деген эч кандай эч кимден эчтеке сурабаш керек. Бизде конституцияда статья бар атайын, 37 статья. Ошо 37 статьяда Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттин жана коомдун иштерин башкарууга түздөн түз катыша алат. Же болбосо өзүнүн өкүлдөрү аркылуу катыша алат. Всё. Мисалы, мамлекет же коомдун иштерине ар бир адам жараны катыша алат. Мисалы, ак үйдө иштейби, көк үйдө иштейби, акыйкатчы эмеспи, роль ойнобойт. Ар бир жаран, Кыргызстандын 6 миллиондон ашуун жараны Кыргыз Республикасындагы коомдун жана мамлекеттин ишин башкарууга толугу менен түздөн түз катышууга укуктуу. Эч ким. Же өзүнүн жарандары аркылуу, президент аркылуу, же депутаттар аркылуу катышып алат, анан түздөн түз катышканга акысы бар. Башкарууга, жөн эле эмес, башкарууга. Мисалы, мен ак үйгө бир топ жылдар мурун кирип калдым. Кирип ушундай бир чиновниктер менен соолушуп атсам, алар айтат: "Сен эмне кимсиң? Кимсиң, эмне келдиң? Мен кызмат иштейм ак үйдө. А сен кызматың барбы?" дейт. А мен ушул статьяны көтөрүп чыктым. Анда башкача жазылган. Анан көтөрүп чыгып, ар бир жаран башка Кыргызстанды башкарууга акысы бар. Же депутаттар аркылуу, президент же болбосо өзү эле катышканга акысы бар деп туруп ошону далилдеди. Андан тышкары мына 21 статьяда эмне? Ар бир адам өз өлкөсүндө мамлекеттик
ар бир 20 статьянын эмесинде ар бир адам даже мамлекеттин коомдун иштерин башкарууга толугу менен катышкан акысы бар деп өзүнө жазылып турат. Ар бир адам өз өлкөсүн түздөн түз жана эркин шайланган өкүлдөр аркылуу башкаргыла деп турат. Бул жерде да бар, бул жерде да бар. Ошон үчүн мен жалпы кыргызстандыктарга айрылам. Ар бириңиздер мамлекетти башкарганга түздөн түз катышсаңар болот. Же өкүлдөр аркылуу болот. Муну билбесеңер ким күнөөлүү? Ошон үчүн мен мисалы өмүр бою мына ушул статьялар менен жүрөм да. Анткени мен мамлекеттик акыйкатчыдан башка бир кызматка барган жокмун. Мамлекеттик чоң кызмат жолу укук коргоочу комиссиянын төрагасы болдум, советник президентте 3 жыл иштедим. Только ушу адам укугу боюнча жүрөм. Мына ушул статьянын негизинде өзүмдүн ушул канат кылып алып ушу 2 статьяны ушу менен жүрөм. Конституцияда да бар, мында да бар. Эч кимден коркпош керек. Ар ким өзүнүн укугун мамлекеттик органга катыш керек, президентке чыгыш керек, мамлекеттик органга акыйкатчы депутаттарга, министрликке ар бир адам өзүнүн мамлекеттик ишин башкарууга катышканга акысы бар. Конституция турбайбы? Муну президент жол берди бизге. Депутаттар жол берди, парламент өткөрүп берди бизге. Конституционный сот болсо бекитти. Болду. Эмне керек? Ошон үчүн адамдар аракет кылсын да, күрөшсүн да. Анан эле тигини көрүнгөндү чечип берди. Конечно, алар чечпейт да маселени. Мен ушуну айтайын. Ушул жерден сизге бир суроо да. Мен муну ушул конституциянын долбоорун талкуулап жатканда да сизге бердим эле да. Негизи биз адам укугу корголуш керек деп айтабыз да. Бирок ошол эле учурда адамдардын өздөрүнүн өлкөнүн жарандарынын укугун коргоо жаатындагы жоопкерчилиги да болот да, жоопкерчилик милдети, жоопкерчилиги. Мындай да азыр укук коргоочулар бизден кийинки муундар эми. Укук коргоочу милдет, жакшы укук коргоочу жакшы, бирок деген укук коргоочунун өзүнүн укугун эле билип, милдетин билбей алган болбойт. Укук коргоочу деген эмне? Укук коргоочу мыйзамды сыйлаш керек. Демократия деген эмне? Демократия деген мыйзамдуулук. Анын экинчи тартип. Мыйзамдуулук деген демократия эмес, өз билген талканчы. Ал эң биринчи мыйзамдуулук. Аны азыр эми бийликтин жетекчилери айтып атат эми биз борбордо аргалчадан биз мыйзамдуулук өтөбүз. Мыйзамдуулуктун өзү деген бул демократия. Демократиянын өзү мыйзамдуулук. Демократия деген бул бири-биринен бөлүп кароого болбойт. Бөлүп кароого болбойт. Эми аралчаны жоюп кетирип анан азыр мыйзамдуулук өткөн бул туура эмес. Айтат, демократиянын өзү бул мыйзамдуулук тартип деп. Анан ошон үчүн бул жерде экөөнү бири-биринен айырып карабаган. Туура айтат. Демократиянын аралчадан биз эч качан кетпешибиз керек. Борбордогу Азияда демократиянын аралчасы Кыргызстан деп турат. Бул мындай атка эч ким ээ болгон эмес. Муну россиялыктар келип 92-жылы демократиялык конгресс болгон бул жерде. Ошо конгрессте Россиянын Госдуманын депутаты менин көзүмчө чыгып айткан. Биз Өзбекстанга өткөрө албайбыз, Казакстанга өткөрө албайбыз. Россияда жок биздин барыбызды ал кезде. Только Кыргызстанда өткөрдү ошондой конгресс. 3 күн конгресс болду. Ошондо Госдуманын депутаты келип анан трибунадан чыгып, Кыргызстан бул является островком демократии стран Центральной Азии. Ошол айтты да. Биз айткан жокпуз да. Чет мамлекеттин конок Госдума депутаты келип ат койгон. Ошон үчүн биз аралчадан эч качан кетпешибиз керек. Бирок ошол эле учурда баягы айтайын деген, бирок деген өз укугун билип, анан милдетин билбей, көрүнгөн газылып, тияк жазылып, мамлекеттин эмесин обзывать этип дегенде кадыр бартына шекелип адамдарды эметип, өздөрүн гана жактаган адамдар үчүн болсо анда аларды жактап, анан алардын көз карашы менен бирге келбеген, алардын сөзүн сүйлөгөн адамдарга каршы деп, эмне болду мына сиз билесиз? Ошол эмне болду? Баягы Конституцияны кабыл алган маалда билесизби? Бизди эмне гана сөздөр менен обзывать этип орусча айтканда, кандай мындай маскаралаан күндөр болду. Үйгө отурбайбы, пенсияга чыккан менен отура албайбы, Садыр Жапаровго була кошумат кылып атат, конституция болбой калды дешип, канчалаган пикет митингдердин баарын уюштурушты эле туура. Азыр Конституцияны мен жамандап айта албайм, вертикалды орнотуп койдук. Бирок вертикалды орнотуп бир адамды башкарсын дедик. Бир адам башкарсын деген бул эме эмес. Бир адам башкарбаса Конституция анан закондор башкарыш керек. Бирок конечно, бир адам жоопкерчилик болуш керек. Бирок бул бир адам башкаруу деген бул диктатурага алып барбайт. Баарын мындай башкарууга катышууга Конституция жол берет. Жол берет да. Конституция жол берет. Конституция президентибизде канча укугу чоң болсо дагы азыркы президент күчтүү. Конституция. Бирок ошол Конституциянын негизинде иш байшы алып барсын. Президент да премьер дагы Конституциядан четтебесин, мыйзамдардан четтебесин, өзүн билемдикке барбасын. Бу жактан кандайдыр эмелерди граждандардан ажыратып, анан чет мамлекет чыгарып, башка кылып, камап, сабап, бул туура эмес. Мен ойлойм, азыркы бийлик дагы мурдагылардын кетирген катасын кайталабасын деген оюм бар да. Эми аракеттери жакшы, көп жакшы деп жазып атат, бирок деген кээ бир адам боюнча кээ бир артка кетүү,
ушунун баары жоюп салбасын дегенде жакшы оюм бар да. Жакшы. Шухрат Анварович, мына коомдо мына Турсунбек Акунович айтып кетпедиби, биздин кыргыз коомчулугундагы бир олуттуу багыттар жөнүндө адам укугуна байланышканчы. Анан бирок жана айтылгандай айрым кемчиликтер дагы бар. Ошол эле жана балдардын укугу, аялдардын укугу, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун бир башка бир агрессивдүү мүнөзгө өтүп жатышы. Бул боюнча Турсунбек агай айткандай бир болуп кеткенден кийин окуя иш алып барбай бир алдын алуу багытында иш чараларды да көбөйтүү зарыл дейм. Ушул боюнча тилекке каршы өткөндө ушул массалык маалымат каражаттарынан маалымат чыкты. Борбордук Азияда так ошол аялдын укуктарынын сакталышы боюнча Кыргызстандын ээлеген орду бир аз кыйла төмөндөп кетти, ылдыйлап кетти депчи. Тилекке каршы ушул акыркы учурларда адамдын үрөйүн учурган жана резонанстуу фактылар орун алып, ушундай бир коркунучтуу нерселер болуп атат да, коркунучтуу фактылар. Анан айтмакчы, биз ар бир факт боюнча ыкчам турду. Ошол эле Асель Ногойбаева жанагы колуну үтүк менен күйдүргөн аял боюнча ар бир факт боюнча биз ошол маалымат келер замат реакция кылып, барып жолугуп, акыбалын сурап, кандай жардам керек болсо ошо иштерди тынымсыз алып барабыз. Бул биздин милдетибиз. Бирок түшүнүш керек да, бул жана постфактум өрт чыккандан кийин барып өчүргөндөн андан абал оңолуп кетпейт. Ошондуктан бул жерде комплекстүү көйгөйлөрдөн да. Ошол эле бул адамдын жана экономикалык акыбалына байланышкан, ошонун тарбиясына байланышкан, анын айылына чөйрөсүндөгү акыбалга байланышкан комплекстүү маселе. Ошондуктан биз ойлойбуз, бул жерде мамлекеттик органдар, коомчулук баарыбыз биргеликте мындай бир биргелешкен бир жумуш алып барбасак, мындай постфактум иштегенден тыянак чыкпайт. Кандайдыр бир мындай алдын алуу багытында бир массалык түрдө бир комплекстүү иш чаралар жүрүшү керек го дейм бул багытта. Ошол эле ал үчүн ошол талдоо жүргүзүш керек. Эмне себептен андай эмелер чыгып атат? Мыйзам чыгаруу жаатында чаралар көрүлүш керек. Массалык маалымдоо каражаттары аркылуу ошону түшүндүрүү иштери, даже бала бакча кезинен баштап ошол тарбия берилип, ушундай комплекстүү түрдө иш алып барыш керек да. Рахмат, урматтуу маектештер, биз бир угарман бар экен, угуп коелу, анан сиз айтсаңыз. Саламатсызбы? Мен Нарын районунан чыгып атам, фамилия Макиналиев, атым Асаналуу. Бул Акын мырзага суроо берейин дедим эле. Мындан 5-6 күн мурун Азаттыктан айтты, Абдырасулова. Ош жактан бир чыр болуп, милициялар барып, ошол кишинин колун толготту, чоң картайып калган энесинин колун толгоп, ушундай күч колдонуп тур да кыскасы. Ошого кандай жооп бересиз? Экинчи көчөдө Азаттыктан айтты, бул жерде жанагы 70 кыз келин энесин саткан, ушундай кылган деп фашист мырза кармап сүрөтү менен чыгарган экен бул интернетке. Анан ошо 70 кыз мамилетке канчалык деңгээлде же акча боюнча же бөлөк зыян келтирген, ошону жооп берип коелу. Рахмат сизге. Бул жанагы биринчи суроосу агайдан, жана укук коргоо органдарына арыздар көп түшөт деп Шухрат мырза да айтпадыбы? Бул эми айрым учурларда болот да андай окуялар, Шухрат мырза. Андайларга сиздер тиешелүү түзүмдөргө кайрылып чара көрөсүздөр да, конкреттүү бир факты менен кайрылса, анда чара көрүлөт. Мисалы 5 жыл мурун бир окуя болгон экен дегенден бир болбойт го дейм. Жанагы эме боюнча, денесин саткан адамдар боюнча мага айтып атат. Эми бул жерде мен ойлойм, негизи кыргыз эли кыргыз каата салып жүрүп атат менен жашап келгенбиз да, туура мыйзамга чейин. Анан кыргыз эли, Кыргызстандын кыздары, биздин келиндер ушул бир абийирин сактап, жаман иштерге барбай жүргөн да, туурабы? Ата бабаларыбыздын каата салты боюнча ушундай болгон. Анан эми ошон үчүн биздин мамлекет азыркы кээ бир туура эмес жолго түшкөн
кыз келиндерибиз жанагындай кармап эметип атканы, мындай мыйзам ченемдүү, тартипке чакырып атканы бул жаман эмес да. мыйзам ченемдүү деп карасак болобу? Мен ойлойм, жок, тартипке чакырып атканы, ошолорду кармап, аларды эскертти да, эскертти, башка укпай койду. Анан ошолор тартып атканы ошол. Бирок эми жанагы мыйзамда, эл аралык мыйзамдарда бар да баягы эмесин өзүнүн макулдоо болмоюнча баягы жүзүн көрсөтпөйт, алардын укугу керек, тем более соттун чечими болмоюнча алар мындай деген бар да. Бирок анысы да бар. Бирок ошентсе дагы азыр бийлик аракеттерди көрүп аткандын өзү жанагындай күрөш, баягы жеңил ойлорго каршы күрөштү эметпейт. Бирок эми анын күрөштү жүргүзүүнүн кээ бир жактары бар. Адам укугунун кээ бир белгилери сакталыш керек, конечно, сакталыш керек. Купуя сырдуу сакталыш керек. Балким баардын бетин ачыкка чыгарыштын кереги жок, туурабы? Ушундай эмелери бар. Маселелер бар, бар маселе. Бирок деген негизи мына ушундай бир сойкулук менен займанат эткен, жанагындай жеңил ойлук менен займанат эткен ачыкка чыгарып коомчулук мамлекет иштеш керек да. Тиякта кыздары биякта окуп жүрүп десе, кыздары биякта башка иш менен займанат этсе, анан мамлекет эмне карап турабы? Мисалы ошон үчүн мен ойлойм бул жаман эмес. Уктурубуз да соңуна чыгып калды. Эми демек биз ушул адам укугун коргоону ишке ашырууда Турсунбек Акунович ошол өлкөнүн, ошол мамлекеттин бул канчалык баягы өтө чоң маанилүү документ деп атабыз, баягы адам укуктары боюнча жалпы декларация. Ошентсе дагы өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгы да корголушу керек да, Эми бул жерде эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы, эң стабильность болуш керек. Өлкөдө стабилдүүлүк болбосо болбойт. Бизде мына Конституция кабыл алгандан кийин стабилдүүлүк болуп атат. Канча адам укугу тебелген фактылар дагы көбөйүп аткан менен все равно бир жагы жакшы жагы стабилдүүлүк болуп атат бизде. Мындайча айтканда бийлик органдары мурдагыдай болбой, ар кимиси ар кай жака тартпай азыр мына өкмөттө бир топ жакшы иштерге иштеп атат, парламентте бир топ мыйзамдарды кабыл алып атат, туурабы? Президент да алгылыктуу иштер жасап атат, ошон үчүн көп иштер жасалып атат. Бизде мамлекетте мына завод, фабрикалар курулабыз деп аракеттерди көрүп атат. Мына бир экономика жагына көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат. Бирок адам укугун эч качан унутпашыбыз керек. Декларация бул биздин документ, бул конституция, декларация бул Куран, Библияга. Мырза Аскар Акаев 78-жылы 50 жылдыгында бул Куран, Библиядан кийинки 3-үнчү документ деп айткан эле. Ошол туура эле. Бул аябай чоң ыйыктап маани беришибиз керек. Азыркы биздин жетекчилер, президентибиз башта ушул документтин 30 статьясын сактап койсо эле чоң нерсе да. Өзлөрүнө да жакшы. Адам мына азыр көп иштер жасалып атат, дагы айтылайын. Бирок адам укугу боюнча, адам укугунун эркиндиги боюнча тебеленип калса, ошол иштердин баары жууп кетет да. Ошон үчүн адам укугун коргоо жагынан жакшы иштер жасалып калса эле, Кудай буйрса, анан башка иштер жүрүп атат, жаман эмес. Шухрат мырза, айтыңыз. Сөзүнүн аягында адам укуктарынын корголушу бул конституциянын корголушу. Анткени ушул декларациядагы бүт укуктар биздин баш мыйзамыбыз конституциядагы камтылган укуктар менен айкалышат, бири-бирине дал келет. Ошондуктан мен түшүнөм, конституциябыздын корголушу, мыйзамдардын корголушу бул деген адам укуктарынын корголушу. Ошондуктан биз ошого умтулушубуз керек. Ошол баш мыйзамыбыз сакталып, аткарылып, ошол таризде гана биз адам укуктарын сыйлаган, адам кызыкчылыктарын, эркиндиктерин баалап, коргой билген мамлекет катары таанылабыз. Шухрат мырза, сөзүнүн акырында ошол сиздерге кайрылууну каалагандар, мисалы жарандар, өздөрүнүн ар кандай маселелери, көйгөйлөрү менен кайрылгысы келгендер бар да. Алар кимдерге кантип кайрылат, анан региондордо кандай? Бизде эң туура суроо болду. Ар бир борбордук аппараттан сырткары, ар бир 7 дубанда, облустук борбордо бизде өкүлчүлүктөрүбүз бар. Бишкекке келип отурбай ошол жака кайрылса болот. Бул биринчиси. Экинчиси, Бишкек шаарында Тыныстанов көчөсү 120 биздин дарек. Андан сырткары 115 шыр байланыш телефонубуз бар. Бекер, мобилдик болобу, стационардык болобу, ар бир телефондон бекер чалып кайрылып. Мындан сырткары биздин ар бир социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Ошолор аркылуу биз менен байланышкысы келген адамга биз болушунча шарт түзүп бергенбиз. Ошондуктан кайрылгыла, биз силердин укугуңарды
коргоону аракет кылабыз, бул биздин милдетибиз. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн адам укугун коргоо артыкчылыктуу багыт деген темада түз эфирде сөз кылдык. Өзүңүздөр уккандай, адам укуктарынын жалпы декларациясынан кабыл алынганына 75 жыл болот экен быйыл. Андан сырткары мындан 30 жыл мурда 1993 атайын бир адам укуктары боюнча бүткүл дүйнөлүк конференция өткөн экен. Анын 30 жылдыгы да белгиленет экен. Биз айта кетели, мына ошол конференцияга 30 жыл мурун Вена шаарында дедиңиз, мына Турсунбек Акун агайыбыз катышкан экен. Биз бүгүн студияга белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акунду жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары Айтиев Шухрат Анваровичти чакырып маектештик. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Өлкөдөгү адам укугун корголушу боюнча ишиңиздер мындан ары дагы ийгиликтүү улана берсин. Урматтуу угармандар, бул маекти сиздер Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан кайрадан угуп көрсөңүздөр болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Нуржан Качкынбекова жана Алтынай Сарыбаева болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.